эле билишкени. Kıyınçılıklar olsa ben kürüşmeyekmin, жеңмейекмин. Бирок кıyınçılıktарды кайдан алам? Кайдан алам деп коюн. Биринчи кезекте тапшырмаларды толук аткарып, китептерди ирезге келтир. Ha, ошол китептерди кетсинчи ушул китептер. Ой, биз кайда келип калдык? Силер кимсиңер? Оба, бизди тааныбай калган турбайбы? Оба, өзүнүн окуп жүргөн китептеги тааныбайт-го? Түшүнүктүү, силер менин китептеримди турбайсыңарбы? Кандайсыңар? Мен силерге эмне керек? Ташмаларды азыр эле аткардым. Аткардым дейсиңби? Сенби? Кыргыз тилинен орус тили, англис тили предметтерине көптөгөн ташмаларды аткарган жоксуң. Математика сабагынан да маселе тыгай эмес аткардым. Силер айтып жаткан ташмалардын мага кереги жок. Мен келечекте жан гана саякатчы болгум келет. Сыгыркөйлөрдү кыдырып, эс алгым келет. Биз бул баланы сакташыбыз керек экен. Оба, өзүн аткарып байкаган ташмаларды өлкөсүнө жөнөтөлү. Ал жакта кыйынчылыктар барбы? Оба, бар. Коркунучтарчы? Албетте. Мен силерге жардам берем. Анда сен аткарып байкаган ташмаларды аткаруу үчүн жөнөтөлү. Эгерде убагында келбесең, түбөлүккө ошол өлкөдө калып каласың. Эч нерсе эмес, тармагын экөөлөп аткара алабыз, э? 1, 2, токтогула. Бул сага аткалуубай болгон тапшырмалардын өлкөсүнүн картасы. 3. Келдим, кызык, бул жакта ачкандар бар болду бекен? Көл бул жакта, грамматика өлкөсү бул жерде. Билимбай, силер грамматика өлкөсүнө саат 16:00 чейин жетишиңер керек. Азыркы саат 10:00 болду. Мен сага убакыт боюнча тартыштырып коеюн. Убакыт туура мен билем. Убакыттын чөбүтүгү саат. Биз өлкөдө 24 саат бар. Туура айтасың. Саат 4:00 турат. Таңкы убакыт 5:00 12:00 чейин. Кечки убакыт 12:00 17:00 чейин. Кечки убакыт 22:00 5:00 чейин. Кандай тагыл сен күндүзгү жана түнкү убакыт боюнча тааныштырып койчу. Макул, көрүп берейин. Биринчи саатта эртеменки саат 9 болду. Кечки убакыт 21:00. Экинчи саатта түшкү убакыт 13:00 болду. Түнкү убакыт 1:00 болот. Үчүнчү саатта эртеменки 8:05 мүнөт өттү. Же болбосо 9:05 мүнөт калды. Кечки убакыт 20:55 өттү. Болду. Төртүнчү саатта эртеменки 10:00 өттү. Кечки убакыт 22:00 болот. Азаматсыңар. Ой, силер эмне кылып жатасыңар? Биз өзүбүзгө комсанын ойгон салган орунда айлап жатабыз. Бул тегеректе эмне кыласыңар? Бул тегерек эмес, биз айлананы чыйдык. Айланада тегеректин чоң айырмасы бар. Айланада дагы диаметр түшүнүк. Айлана бул тегеректин чыйы. Эгер сен баракка айлананын чыйпырын кесип алсаң, тегерек болот. Карасам бул тегерек, ала бир тегеректин чөйгү айлана. Биз бул айлананы араканын жардамы менен чыйып алып, демек арканын циркөлдүн ролун аткарды. Ошондой эле арканын узунлугу радиуска барабар. Ошондой эле арканын узунлугу радиуска барабар. Биз белгилеп алган чекит айлананы борбору менен каалагандай жагып туташтырып радиусту алабыз.
түшүнүктүү. Эми бекеттагы китебиңерге жаратылыш жөнүндө айтып берсеңчи. Макул, жакшы баарына кумурскалар. Билимбай, сен Алина чөйрөгө аяр мамиле кылып жаратылышты коргошуң керек. Антик гүлдөрдү үзгөнгө болбойт, кумурскалардын уюгун бузганга болбойт. Эмнеге мен коргошум керек? Биз деген экология деген теманы өтпөдүк беле? Сен бул сабакта көңүл бурбай окусаң керек да. Ошол себептен түшүнбөй жатасың. Сен Алинаны көз чаптырып карачы, эмнеден кооз жаратылыш? Карачы, айылдар да келип калды. Сага жаратылышты кандай мамиле кылыш керек, сакташ жана коргош керек экендигин айтып беришсиңчи. Саламатсыңбы, Билимбай? Саламатсыңарбы? Биз айылдарыбыз тууралуу таныштыра кетели. Ак айыл бул Арктика аймагында жашаган эң чоң жырткычтардын бири. Муз үстүндө жашоого эң сонун ылайыкташкан жаныбар. Ак айылдын жүнү ак, көргөнү менен териси кара түстө болот. Бул кара териси күндүн жылуулугуна чейин жашырканбайт. Жүнү суу өткөрбөйт жана сууктан коргойт. Эркек акыбалы 2-3 метр узунга жете алат жана салмагы 450-700 килограмм болушу мүмкүн. Ургачылары бир аз кичине, салмагы 150-300 килограммдын тегеринде болот. Ак айылдар жырткыч болуп саналат. Негизги азыгы томуз балыгы жана башка түзөндөр. Алар түзөндөрдүн дем алуучу тешиктеринен көтүшөт. Ак айылдардын май кабары абдан калың болуп, муздак суу менен абанын температурасына каршы коргоо берет. Жырткычтын күчтүү жит сезүү жөндөмү бар. Алар 1 километр алыстыкта тилекти байкай алышат. Ызыктуу факторлар. Ак айылдар өзүнүн аймагын катуу корушот жана көп учурда алар жалгыз жашашат. Муз үстүндө алар 40 км/саат ылдамдыкка чейин жүгөрө алышат. Билимбай, биз жаратылышты, экологияны коргошубуз керек. Экология грек сөзүнөн алынган. Экос, үй жана логос илим деген сөздөрүнөн алынган. Адам, жаныбар, өсүмдүк жана микроорганизмдердин өз ара байланышы, аларды курчап турган чөйрө жөнүндө изилдөөчү илим. Адам жаратылыштын бөлүгү. Адам жаратылышка келтирген зыяндары, өсүмдүктөрдү кыйышат, таштандыларды ташташат. Ошонун баары өзүбүзгө терс таасирин тийгизет. Мен эми түшүндүм. Жаратылышка ай мамиле кылышыбыз керек экен да. Билинбай, сен грамматика өлкөсүнө шашыл. Асманды булут каптап келе жатат. Жамгырга калбай эртерээк жетип кал. Жакшы байкала. Ару, сен булуттун пайда болушун көргүң келеби? Ооба, көрүп келип жатат. Жүргүлө да тажрыйба жүргүлө чогуу көрөлү. Керектелүүчү калянттар, бөтөлкө, суюк самын, суу, салфетка. Алгач бөтөлкөнү кесип алып, салфетканы бөтөлкөгө байлайбыз. Жайын идишке суюк самындан 4-5 тапчы алып, бир аз суу куюп аралаштырабыз. Даяр болгон сууктукка бөтөлкөнү алып, бөтөлкөнүн оозунан үлөйбүз. Караңгычы, бизде булут пайда болду. Абдан сонун рахмат силерге. Биз эми кайтабыз, силерге ийгилик. Акта өсөттүк. Ооба, сен туура эле айткан экенсиң. Билимбай, сен ошондой деп ойлогон үчүн дарбейлерибиз багып калды. Себеби тапшырмаларды туура аткарып,
өнүштүрүшүң керек. Болбосо грамматика өлкөсүнө жете албайсың. Мен чын эле буларды бактоосун деп ойлогом да. Бизге бул тапшырманы кылганда китептери учурганга келсинчи. Билимбай, биз сага жардам берели. Силер жакшылап эстеп калдыңар. Билимбай, сенин дарбыз тууралуу маалыматың жок окшойт. Мен сага маалымат берейин. Дарбыз шиирелүү, таттуу, мөмө жана ашкабактар мүнөзүнө тиешелүү. Ал дүйнөнүн көпчүлүк жерлеринде ээлеп, жайдын символу катары эсептелет. Анткени муздатылган дарбыз жаркысынын эң соңку сергитүүчү асыл. Дарбыздын пайдалуу касиеттери менен билейинчи. Эң соңку пайдасы дарбыздын 90%дан ашыгы суудан турат. Ал организмди өнүктүрөт. Антиоксиданттар, ликопин жана витамин С эркек радикалдарга каршы күрөшүп, организмди жашыртат. Кан басымын түшүрүү, калий жүрөк кан тамыр системасын колдоп, кан басымын төмөндөтүүгө жардам берет. Иммунитетти бекемдөө, витамин С иммундук системасы бекемдейт. Бөйрөккө жакшы, дарбыз диуретик таасирге ээ. Бул бөйрөктү тозголоого жардам берет. Дарбыз тууралуу кызыктуу фактылар. Дарбыз мөмө жашынча деп эсептелет. Анткени ал ашкабак өлкөсүнө тиешелүү. Дүйнөдө эң чоң дарбыздын салмагы 159 килограмм болгон Кытай өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Дарбыз бакта эмес жерде эгилип пышат. Мына дарбыз ошентип пышат. Антилилүүнө бакта өспөйт. Адастырууга келгенге чейин бир топ татаан жерди таалап кылат. Дыйкандар жерде адашат. Андан соң тегиздеп турмайт. Жана иш суурип алышат. Күзүндө бышкан кезинде комбайн менен жыйнап алышат. Андан соң будай тегимеге барат. Ундан камыр жуурулуп, ар түрдүү нандар жасалат. Мага нан деген сөзгө сиңбей түзүп бергилечи. Билимбайга жардам берип, мен түзүп берейин. Эмне нан кандай даамдуу ар түрдүү эмне кылат? Өсөт, бышат, желет, 4 сөздөрдөн сүйлөп. Нан бардык тамактардан улук. Синоними топоч. Берилген тапшырмалардын бар заттарын эсте сактап калат деп ишенем. Мен билдим, силерге рахмат. Чыдап бардыгы билектүү болушубуз керек. О, газдан сусундук. Акча сатылбай бизге жардам берип, бул жемиштердин салмактарын тапшырсаңар, анан иче аласыңар. Урматтуу достор, бизге дарбыз, анар, жүзүм жана ананасын салмагын тапканга жардам берип коесуздарбы? Биринчи тараза менен экинчи таразаны кошсок, 3 шингил жүзүм, ананас жана арбуздун салмагы чыгат. 16 кошууну 29га барабар. Эми төртүнчү таразадагы ананас менен дарбыздын салмагы бириккенде 17 килограмм экенин эске алып келсек, 3 шингил жүзүмдүн салмагы 29 көмүтү 17-12ге барабар болот. Туура, бул 3 шингилдин салмагы. 1 шингилдикин тапсак, 12-ни 3-кө бөлсөк 4 чыгат. Бул 1 шингил жүзүмдүн салмагы. Экинчи сүрөттөгү дарбыз менен 1 шингил жүзүмдүн салмагы 13 килограмм болсо, дарбыздыкын тапсак болот. 13 көмүтү 4, демек дарбыздын салмагы 9 килограмм болот. Үчүнчү таразадагы 2 анар, 1 дарбыздын салмагы 15 килограмм болсо, дарбыздыкын кемитсек, 2 анардын салмагы 15 кемитү 9. 9-6 килограмм. Мындан 1 анардыкын табыш үчүн 6-ны 2-ге бөлүп, 1 анардыкы 3 килограмм экенин таба алдык.
Dördüncü oturadagi bir darbız bilen bir ananastın sanagı 17 kilogram bolsa, bu 7 darbızda alıp salsak, ananastın sanagı 8 kilogramga barabar bolot. Biz ушул сыяктуу тапшырмаларды математика логика боюнча билимдерибизди калыптандырабыз. Бул суусундуктар силерге. Look at our old friend Hakim. Yes, these books helped us before. Hello, everybody, do you remember me? Yes, you asked a Kyrgyz language book. And what about me? Do you know me? Yes, you told us interesting stories. And I told you about our countries. Oh yes, I remember. Hello, I'm the English book. Wow, a new book is here. Let's learn English. Look, this is a tree. It's green and tall. This is a tree, it's green and tall. Well done, Billy Mike. And that is a big rock. It is a big rock, I know rhyme about it. Little rock I ground. Round moss I found. Cold rock, hard rock, touch it, dark rock. And look here, there are beautiful flowers. There are red flowers so bright, happy in the sunlight. Yellow flowers sandy way, makes me want to play. I have it, but I'm not a plane. I fly in the sky so blue and white. I jump in summer rain. I build a nest high in a tree. What am I? I know, it's a bird. Well done. Do you like books? Yes, we like books. I love reading and you love reading. Do you wanna read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. We can open up the cover, side by side, side by side. Be a friend, and story time. I love reading and you love reading. Do you wanna read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. Salamat Sevgili dostlar. Biz bazen okçularımız, matematikten жақсы tutuyoruz. Sana yapıp geldik. Matematika sabahından geometrik figürlerden, жаңалардан uzun turasının hayatını tapkanda үйренген musun? Bilbay, senin bölümün uzun turası kaça metre? Benim bölümümün uzunluğu 4 metre, torası 1 metre kısa. Anda benim bölümümün ayakta anca. Hayatın tanış için bölmenin uzun turasına kalıyoruz. Uzunluğu 4 metre, turası 1 metre ve kısa olsa turası 3 metre. Senin bölümünün ayakta 12 kvadrat metrege barabar eken. Senin bölümün tik puştuk fakısındaki kısmında başka geometrik figürlerle tanışırız. Дағы математикаға bir misal көрсетіп берейін. Бұл суретте квадрат, үшбұрыштық және параллелограммды көріп тұрмыз. Ola, biz matematika sabahından sen sanagan geometrik figuralarla tanışkanmışlar. Балдар, білесіңер бе? Бұл үш фигураның аты бірдей болады. Қатип, дәлелдеші. Мына үшбұрыштықты теңкі бөліп, бірі-біріне жанаша қойсам, бірінші квадратқа бара-бар квадрат пайда болды.
чейин толуктасак алгачкы квадратка барабар квадрат келип чыкты. Это же учебник русского языка. Да, верно, это мой учебник русского языка. Здравствуй, учебник. Здравствуй, Витя. Сегодня ты не повторил безударное и классное школьное слово. Не знать грамматику русского языка. Позор, несчастье, преступление. Теперь не могу, когда мне замечания делают. Тем более мой учебник. Обижаюсь. Я же повторил безударное и классное. Если ты повторил, то выполни следующее задание. Ставь классное О или А. В траве была прохладная роса, пишется О, просто слово росы. Я быстро иду по тропе к холму, тропе, пишется О, просто слово тропы, холму, пишется О, просто слово холм. Вода потекла по полям, вода, пишется О, просто слово воды, поля, пишется О, просто слово поле. Я сделал задание. Ай, да молодец, Витя. Про безударных и классных школьных слова ты хорошо знаешь. Желаю тебе дальнейших успехов в учебе. Раз, два, три. Эмилий мындан ары сен менен көп ойнобойм. Мен математикадан бассейн туура эмес чыгарып коеюнчу. Канча аптага жетерин билиш үчүн 27
изучения, если о нем поют. Скажите, как его зовут?